Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы экономикалык өнүгүү. Сабактын планы: экономикалык өнүгүүнүн негизи, экономиканын өнүгүү шарттары жана факторлору. Жалпы эреже боюнча экономикалык өсүү өзүнөн өзү пайда болбойт. Анын эки себеби болушу мүмкүн. Өндүрүш факторлорунун көп болушу, башкача айтканда, саны көбүрөөк болуш керек, же ошол нерсе өндүрүлүп, бирок сапаты жогору болушу керек. Экономикалык өнүгүү түздөн-түз мамлекеттин экономикасына эле эмес, коомдук чөйрөнүн башка тармактарына да таасирин тийгизген узак процесс. Экономикалык өнүгүү жөлөк пулдун көтөрүлүшү, реалдуу кирешелердин көбөйүшү, көптөгөн коомдук көрсөткүчтөрдүн жакшыруусунан көрүнөт. Билим берүүнүн сапаты, маданий өнүгүү жана башка тармактар да өнүгөт. Экономикалык өсүш экономикадан эмнеси менен айырмаланат? Экономикалык өсүш кыска мөөнөттүү өзгөрүүлөр менен байкалат. Буга Түштүк Корея, Гонконг же Япониядагы экономикалык кереметти мисал кылып карасак болот. Экономикалык өсүшкө ар кандай шарттар жана факторлор таасир этет. Факторлорду түз жана кыйыр деп бөлүүгө болот. Түз факторлорго төмөнкүлөр кирет. Эмгек ресурстары — бул коомдук пайдалуу иш менен алектенүүгө жөндөмдүү болгон бардык адамдар. Эмгек ресурстары кээ бир мамлекеттер үчүн маанилүү. Мисалы, Кытай эмгек ресурстарын натыйжалуу бөлүштүрүү аркылуу экономикалык өсүштү камсыздайт. Жаратылыш ресурстары — аларга жер, кен байлыктары, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү, токой жана суу ресурстары кирет. Алардын баары жердин аймагында бирдей эмес бөлүштүрүлөт. Ошондуктан кээ бир өлкөлөр бул факторлордон ажырайт, ал эми башкаларынын молчулугуна ээ. Негизги капиталдын көлөмү жана сапаты. Негизги капитал активдүү, пассивдүү болуп бөлүнөт. Технологиялык өнүгүү деңгээл — бул өндүрүштүн ажырагыс фактору. Ал мамлекеттин саясий финансылык абалына негизделет. Өндүрүштү уюштуруу — өндүрүш процессин рационалдуу уюштуруу, пайданы натыйжалуу колдонуу жөндөмдүүлүгү. Кыйыр факторлор же сыроо-талап фактору. Рынокту монополизациялоо. Заманбап рынокто бир нече фирма бир товарды толугу менен көзөмөлдөп турган учурлар көп кездешет. Алар товарга жогору баа коюп, экономикалык өсүүгө тоскоол жаратат. Салык. Салыктар эң чоң деңгээлде өлкөнүн өндүрүш процессинде жана ошого жараша экономикалык өсүшкө таасирин тийгизет. Салыктарды жогорулатуу өндүрүшчүлөрдүн өндүрүшкө болгон кызыгуусун төмөндөшүнө алып келет. Анткени бул жөн эле пайдасыз болуп калат. Анткени ишкер сатуудан түшкөн акчанын көбүн мамлекетке берүүгө аргасыз болот. Өндүрүштүк ресурстардын баасы. Чийки заттын баасы канчалык аз болсо, өндүрүшчүлөр ошончолук аны сатып алууга даяр. Өндүрүшчүлөр өз кирешелерин көбөйтүүгө умтулуп, ресурстарды эң арзан баада издешет. Ошондой эле бул шартта тышкы соода да таасирин тийгизет. Анткени ресурстарды экспорттоо жана импорттоо мүмкүнчүлүктөрү кеңейет. Кредиттик жана банк системасын өнүктүрүү. Экономиканы көтөрүү үчүн өндүрүш процессине барган сайын көбүрөөк адамдарды тартуу керек. Бирок жаңы ишкерлердин көпчүлүгүнүн бизнес баштоого каражаты жок. Ошондуктан көбүнчө алар насыя алуу үчүн банктарга кайрылышат. Бирок банк сунуштаган шарттар келечектеги ишкерге дайыма эле ылайыктуу боло бербейт. Инвестициялар коомдук өндүрүштүн туруктуулугун камсыз кылган ишканалардын негизги факторлордун калыбына келтирүүгө же жаңыртууга мүмкүндүк берет. Жогоруда айтылгандардан сырткары, алар капиталдын көлөмүнө таасирин тийгизип, аны көбөйтүп, жалпы калктын байлыгынын жогорулашына алып келет. Тема боюнча суроолор. Экономикалык өнүгүүнүн себептери кайсылар? Экономикалык өнүгүү деген эмне? Экономикалык факторлор кандай болуп бөлүнөт? Түз факторлорго эмнелер кирет? Кыйыр факторлорго эмнелер кирет?